Эгерде балаңыз онлайн билим алып жатса, ата-энелер үчүн төмөнкүдөй сунуш айтар элем. Биринчиден, балаңыз үчүн тынч, ызы чуусу жок, атайын шарт түзүп, бөлмө бөлүп берсеңиз. Жеткиликтүү интернет жана телефон. Экинчиден, балаңызды өз убагында сабакка катышып жаткандыгын көзөмөлдөп турсаңыз. Үчүнчүдөн, балаңыз сабагын бүткөн соң эмне маалымат алгандыгын талкуулап, сүйлөшүп, бөлүшүп койсоңуз сонун болот. Жана ошондой эле мугалимден балаңыздын өзгөрүүсү жана эмне билим алып жаткандыгы жөнүндө сүйлөшүп турсаңыз жакшы болот. Бул сунушту айтканымдын себеби, менин онлайн Zoom сабагымда көптөгөн балдарымдын ызы чуулуу, шарты жок комнатада билим алып жаткандыгы мени өкүндүрдү. Мындай шартта баланын билим алуусу албетте кыйын. Өспүрүмдөр өнүктүрүү боюнча пайдалуу маалыматтар менин баракчамда катталып коюңуз.